Мээрим Замирбек кызы Токмок шаарынын жаңы турмуш айылынын тургуну. 24 жашка чыкканына карабай орто билимге да ээ боло алган эмес. Үстүбүздөгү жылдын март айынан тарта мамлекеттик социалдык буйрукка ылайык мүмкүнчүлүгү чектелген айымдарды окутуу боюнча долбоорго катышып, өзү үчүн ачылыштарды жасаган. Мен 2 тууганмын. Мен жана сиңдим бар. Азыркы учурда ата-энемдин колунда. Тилекке каршы ата-энем жок, каза болуп калган. Бул жакта мен эже аркылуу келдим. Гүлзар эже аркылуу. Ошо Гүлзар эжеге рахмат айтып кетмекчимин. Ошо Гүлзар эже мага түрткү болду да. Мени түртүп ошол жака алып келди. Ошол жактан обучение алып атам. Ошол жактан баардык нерсени үйрөндүм. Визажды үйрөндүм, кулинарияны үйрөндүм. Ошо кулинарияны аябай үйрөнгүм келип жүргөн. Азыр үйрөнүп атам. Ошо кулинарияны бүтсөм, өзүм жасап заказ алгым келет. Бакта өскөнчү. Каарманым төрөлгөндө эле тубаса Майпул төрөлгөн. 24 жашка чыкканы оор тагдырды башынан өткөргөн. Окубай калганы аз келгенсип апасы 13 жашында каза болуп калып, тайэнесинин колунда чоңойгон. Кичинекей кезимде ырчы болгум келчү. Ырчы боло албайм го, анткени кобас керек. Дагы көптөгөн максаттарым бар болчу. Ал максаттарым орундалган жок, тилекке каршы. Сен азыр жашсың, Жашсым. Мен бирок жашмын, бирок азыр мен орундата албай калдым, анткени мен ата-энем жок болуп калды, тилекке каршы. Ошондуктан мен аткара албай калдым. Аткарсаң болот да. Жок, мен өзүм кыла албайм, анткени ата-энемдин колдоосуна мен муктажмын да. Мен кичинекей кезимден бери эле ооруп калгам. Төрөлгөндө элечи. Менин диагнозумду ДЦП деп коюшкан. Мен 16 жашымда операция болгом бутумду. Ага чейин мен операция болгон эмесмин. Жөн гана молдолорго кайрылып, молдолордон эле басып кеткем. Коляскада отурат болчумун. Өзүм өз алдымча кыймылдай албайт болчумун. Молдолордун аркасынан мен кыймылдап жүрдүм. Ошо 16 жашымда мен 4-горбольницадан операция болуп, мурда бутум согончогу менен басат болчумун, бутум учу менен. Азыр бутум согончогу жерге тиет, бирок мен аздап эле көп мурдакыдай баса албай калдым. Тилекке каршы болбой калды. Операцияда мен наоборот жакшы баса албай калдым, хуже болуп басып калдым да. Көпкө баса албайм. Мен операцияга чейин жакшы басат болчумун, бирок бутум учу менен да, согончогум жерге тийбейт болчу. Жок, алган эмесмин, анткени мени мектепке албай коюшкан. Сен баса албайт экенсиң, сени карап жүрүш керек. Сени карай албайбыз, балдар түртүп кетет, антип кетет, мынтип кетет деп бизди алган эмес. Жок, мен өзүм үйрөнгөм. Мамам үйрөтүп кеткен эле. Мен 13 жашымда мамам каза болуп калган. Буга чейин коомго аралашпаган Мээрим аталган теңдик коомуна келип, өзүнө окшош мүмкүнчүлүгү чектелген айымдар менен таанышып, жаңы жашоого көзү ачылган. Мен эшикке чыкчу эмесмин, уялчумун. Мен ар жака бер жака бассам эле карай берет болчу, ити мындай экен, бул мындай экен деп, ошондуктан мен уялып көп деле чыга берчү эмесмин. Бул жака келип чыктым, көптөгөн нерсени көрдүм, билдим. Мен мүмкүнчүлүктөрүм көп. Албетте аракет кылам ошолорго, ишке ашырам буюрса. Дагы үмүттөрүм көп. Буюрса ишке ашат. Мурда өкүнөт болчумун бул жака келеликке чейин. Азыр өкүнбөйм, тилекке каршы кубанам. Ташта мен ушундай болуп калганыма. Балким төшөккө жатып калсам эмне болот эле? Ар кандай болум мыкты. Азыркы учурда шүгүр дейм. Өзүм басып, өзүм жете алам, жечү жагыма бара алам. Мамлекеттик социалдык буйрукка ылайыкталган долбоордун алкагында кийим токуу, кыздарды сулуулоо жана кулинария курстарынан сабак алып, бир нече адистикке ээ болгон. Үйрөнө турган нерселерим көп эле, бирок мен дагы эмне үйрөнөм азыр өзүм чече элекмин.
буюрса чечкенге аракет кылып ошол ишти мен максат ишке ашырып кеткенге аракет кылам. Өзүм мисалы токмокко барсам, өзүм салонун ачкым келет, сулуулук салон. Ошону ачып, мен дагы өзүмө окшогон кыздарды үйрөткүм келет. Мендей болуп калышын каалабайм эч качан. Досторум бар. Алар токмокто көп эмес, аз эле. Бул жака келип көптөгөн досторду таптым. Өзүмө окшогон. Мен буга чейин сүйүктүм бар болчу. 4 жыл сүйлөшкөнбүз. 4 жыл сүйлөшүп, ал бала менен жакшы эле сүйлөшөт болчумун. Мамасы бизге каршы болуп койгон. Сүйлөштүрбөй, мамасы менден алып качып, үйлөндүрүп койгон. Ошону сүйлөшпөй калганбыз. Келечекте болгум келет. Көптөгөн максаттарым бар. Ал жөнүндө секрет бойдон кала берсин. Аталган адистикти ийгиликтүү аяктап, бүтүрүү кечесинде алгачкы жолу көйнөк кийген. Ал көйнөктү атайын өзүнө арнап сатып алган. Замилбек кызы Мерим. Бир көргөн кол чабалар болсун. Кубанычым батпай турат. Биринчи местаны кулинариядан алдым. Бирөөсүн болсо визаждан алдым, сертификат. Ошол диплом алган кыздарды куттуктайм чын жүрөктөн. Бактылуу болушсун, бар болушсун. Жана жумуштарына ийгилик каалап кетмекчимин. Калганын үйдөн барып болом дагы. Бүтүрүү кечесинен соң каарманым менен кайрадан жашап жаткан жатаканасына барып, маегибизди уланттык. Мүмкүнчүлүктөрү чектелген жана мага окшогон маектарды чакырып кетмекчимин. Бул жака келгиле, активный болгула, көңүлүңөрдү көтөргүлө депчи. Албетте бул өзүбүзгө жакшы экен, ден соолугубузга жакшы экен, кыйгырганга болбойт экен. Ошо. Ал адамдарга мисалы бизге окшоп, мисалы буту оорубайт, көз башы көрөт, 12 мүчөсү толук. Ошондуктан жалкоолукту каалабайм. Албетте иштейин. Бизге окшоп үйдө отурганды каалабайм аларга. Жалкоолукту ташташсын. Алдыга бийик максаттарды коюп, мүмкүнчүлүгүнүн чектелгенине карабай, соо адамдарга стимул берип, билимдин аркасында өзүнө эрк тартуулап, жаркын жашоодо жашап жатканына кубана кыргыз элине каалоо тилегин айтты. Кыргыз элиме өнүксүн, жана өнүгөлү дагы. Ар кандай бойдо кырсыктардан тышкары болуп, ар дайым бар бололу жана бай болуп өнүгөлү. Мээримге бекер билим алууну сунуштаган Гүлзар Дүйшеева каарманымдын бир нече ийгиликтерин атап өттү. Ошо коомго мындай биринчи болуп чыгып атат да, бияка чыгып кошулуп. Жаңы келгенде аябай уялчак, өзүнүн мүнөзү уялчак, аябай тартынчаак. Бияка келгенде, биринчи жаңы келгенде көчөгө чыкса баары карап койсо же бир балдар туурап койсо ыйлай берчү. Азыр мына мурунку визажды окуган. Азыр болсо кулинария окуп атат, тамак аш жасоого. Азыр психологический тренингдер болду, ошолордун ортосунда, курстардын ортосунда болуп турду. Ошолорго баргандан бери жайдары, мүнөзү ачык болуп, өзүнчө азыр мындай астына көптөгөн максаттарды коюуда да. Ошо азыркы учурда визаждан да көбүнчө кулинария жагып атат аябай. Ошо келечекте ошол үйдөн заказ алып, булочка, негизи тамак ашты жакшы жасайт бияктанчы. Биякта азыркы учурда ошол долбоордун ичинде дагы биздики дагы долбоор кошулуп кетет, кошумча бул шелтер деп коет. Бул өз үй бүлөсүнөн же башка адамдардан зомбулук көргөн кыз келиндер жашайт биякта, же алыстан келип жана барып келип окуганга мүмкүнчүлүгү болбогон кыздар окуйт да. Мисалы бир кызыбыз Кара Көлдөн келген, бир кызыбыз Токмоктон, мисалы үчүн Мээрим келген дагы бир. Ошондой бир канча долбоорлор бир убакта келип атат да, биздики шелтер, анан кийин жанагы кыздарды кесипке окутуу. Биздин каарманыбыздын буга чейин курбу курдаштары деле жокко эсе эле. Аталган коомго келгени жора жолдош, дос туугандары артып, кубанып турган чагы. Маселен, Жумайым Мээримдин эң жакын досу, сырдашы. Кубанса да, кайгырса да Жумайым менен бөлүшөт.
Мээрим эже мага курбу жана менин эжем десем болот. Экөөбүз будан биринчи эле таанышканбыз. Бул жака келгенде эле протезный заводдо жатканбыз. Ошол жакта эле 2 жолу жаттык. Биринчи таанышканда эле аябай сонун таанышып, тил табышып, сразу эле шайыр, мээримдүү. Экөөбүз бири-бирибизди түшүнөбүз, самый главный. Ал мени түшүнөт, мен аны түшүнөм. Экөөбүз бир чөйрөдөнбүз. Ошонун үчүн дагы го дейм. Үнөзү аябай шайыр. Бүт адамдар эми бат тил табышып кетет. Аябай шайыр. Бирок аябай көп ыйлайт. Жаман жери ошол жери жакпайт мага. Көп ыйлап, көп муңаят. Албетте алыстан, бирок өзүм кошо ыйлап койгом. Албетте эжемдей болуп калды. Экөөбүз аябай жакын болуп кеттик. Мындан дагы жакын болуп, экөөбүз бир туугандай болуп, өмүр бою Коомдо мүмкүнчүлүгү чектелгендер миңдеп саналат, бирок алардын баары коомго аралаша албай убара. Ал үчүн мээримдикиндей эрк керек. Андыктан бардык өзгөчө адамдарга айтарым, биздин каарманыбыздай билимди сүйүп, жашоого туура көз караш менен кадам таштаңыздар демекчимин.